Мына бул Жолголот айылынан башталган жол Каракол шаарынын четине барып такалат. Кыймылы көп, автоунаалар каттама үзүлбөгөн жол болгондуктан жол азабын айдоочулар жакшы эле тартышканын билдиришет. Буга чейин 2 чакырым жол жасалса, быйылкы жылы 2,5 чакырымына асфальт төшөлүүдө. Бул иш аракеттери жергиликтүү тургундар үчүн өзгөчө кубаныч жаратууда. Жол оңолсо иш оңолот. Ошо сымал кыргыз жерибиздин бүткүл ички тышкы жолдору оңолуп, момундай татынакай асфальттанып атканы биз үчүн абдан чоң кубанычтуу көрүнүш да, биз үчүн чоң жаңылык. Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасына быйылкы жылы 58 чакырым жол жасоо мерчемделген. Анын ичинде дал ушул Жолголот айылындагы 4 чакырым жолу дагы бар. Жолдун жалпы узундугу 4,5 чакырым, туурасы 6 метр. Ал эми жолго калыңдыгы 6 сантиметрлик асфальт төшөлүүдө. Быйылкыга планда 2,5 чакырым каралды эле. Быйыл мына өзүңөр көрүп тургандай асфальттоо жумуштарын баштадык да. Жакын арада биз ойлойбуз, эгер погода аба ырайы жакшы болуп турса, 2 күндө 3 күндө ушу жолду бүтүрүп чыгып кетебиз деп. Ушу айылдын четинен башталат дагы, аркы Каракол шаарынан чыгып кетет да. Бул жолдун жасалышы менен Жолголот айылындагы жол көйгөйү чечилет. 2-3 күн аралыгында асфальт төшөө иштери аяктап, жол пайдаланууга берилет. Айзат Анарбекова, Алтынбек Исаев, Ысыкөл жаңылыктары.